азыр мен дагы кыргызстандыктарга өзүмдүн оюмду айтып кетет элем. Мына кайдыгерлик кылып койдук. 7 миллиондун 30% эле катышып койду. 30% эле катышып койду. 1000 добуш алган депутат эми отуруп бирдеме кылса, телевизордун астына отуруп алып же планшетти ачып алып, буну ким шайлаган? Буну ким депутат кылган деп өзүнүн оюн айтат. Сиз шайлагансыз. Сиз өзүңүз шайлагансыз, анткени шайлоого келбей койдуңуздар. Азыр өзүңүз нааразычылык айтып атасыңар. Эгерде татыктуу депутат жок деп атасыңар. Биринчиден чын эле ар бир талапкердин мына 25 талапкер болуптур бул 19-жу округдарда. Өмүр баянын ачып көрдүңөрбү? Программасын окуп көрдүңөрбү? Элементарно азыр мына Google бар, YouTube бар, ChatGPT бар. Ошага киргизип бир изилдөө кылдыңарбы? Жок. Мындай эле уккан жокмун, көргөн жокмун кайдыгерлик. Ошон үчүн эми налыбагыла. Налыбаш үчүн барыңар келип туруп, толук кандуу изилдеп туруп, өзүңүздүн добушуңарды бергенде, ошондо 1000 добуш эмес, 12 000, 20 000, 30 000 добуш алгандар депутат болгондо, ошондо татыктуу болот. А так, конечно, эми элдер келбей койду деп, анан 1000 добуш менен депутаттар болгондор болуп атат. Ошол кайдыгерлик чатак кылып атат, чын айтканда. Биз ошол шайлоо күнү обедке чейин бизде 20% эле келген болчу. Обедке чейин. Өзү негизи биздин элибиз эрте турат. Региондордо айылдарды билесиз го, саат 5-те 6-да эле туруп эле башташат, тиричилик башталат. Бирок ошо келбей, араң келип, бул ошо туура эмес да. Ошон үчүн анын сезимин ойготуш керек да. Ошол депутат болобу, ошол айыл башчысы болобу, ошол айыл өкмөт болобу, алар ошо эл менен тыгыз байланышып, ошо иштерди алып барыш керек. Ошондо эл активдүү катышат. Ар бир кандай бир иш чара болобу, эл өзү көтөрүп кетет.